Assalamu alaikum Kırgızistanlıklar. Rossiyada bütün dünyada emgek qilib жүргөндөр. Qandaysыңар? Tug'anlar, kecha 18-may kuni tuni bo'lgan voqea bo'yicha Pakistan, Indiya, Bangladesh, Mısır'dan, Yigit'ten kelgenler var ekan, Qirg'izistonda studentlar ko'p. Ne deyim men? Yok, yaxshi ish bo'ldi da. Pakistan'a srochно olib ketgan u. Pakistan elchiligi o'zining jarayonlarini bardığını emas qo'yam. Pakistan novosti shunday zamon ko'rsatib o'tadi. Hem o'shaga qarab o'tlayman. Onda biz hozir данный momentda Qirg'iziston o'nigib o'tadi. Qirg'izistonga biznesmenler gelish kerak. Cho'ng investorlar, kompaniyalar keladi. Hem to'g'ri bir Qirg'iziston jarayonuna qo'l ko'tarib urgan bir o'kosini neden o'qiya chiqdi men точно bilmayman. Ne olsa da bizde mizan var da. Mizan hükümet var, prezident var, NVD var, bardığı var da. Her жерде мына жаштарга ham каралатайм. Шундай случайлар болсо biz hareket kılışımız gerek de, mizam çekinde çeçiliş gerek de. Hazır buna bu novost уже мындай айтканда көп жерге тарады да. Жакшы окуя болбоду, не болсо мисалы үчүн биз Кыргызстан каждый видеомда ар видеода сүйлөйм да, Кыргызстан өнүгүш керек, биз иммигранттыктан кутулуш керек деп. Туура, олар көп доставкаларды алып коюптур, көп иштерди алып коюптур. Эми не дейм? Biz өзүбүз виноват болобуз бар жерде. Неге десе, өзүбүз көп иштебейбиз да. Мисалы үчүн 40 миң ошо доставкада 40 миң, 50 миң, 60 миңге чейин талап келип Бишкекте. Ошого мындай кайрылат элем, туугандар келгиле, биримдүү болойлук. Кыргызстаныбыз тынч болсо, кийин өлкөгө келет да инвесторлор, компаниялар келип, чоң компаниялар. Аракет кылайлык. Ким ошо Кыргызстанга кол көтөргөн болсо, мыйзам чегинде мына Камчыбек Кыдыршаевич сүйлөдү, жоопкердикке тартылат деди. Эми не болсо дагы эки мусулмандын ортосунда жакшы болбоду эми. Олар жактан ошого пикириңерди комментарийге жазгыла, келгиле, мына Кыргызстан үчүн дуа кылайлы, Кыргызстаныбызды путка көтөрөлү, Кыргызстан эли үчүн жакшылык болсун, мусулман эл үчүн. Азыр дүйнөдө көрүп турасыңар, тынч болбой атат. Көбүрөөк дуа кылайлы. Палестинада болуп аткан согуш, Украина, Россияда болуп аткан согуш, бул глобальный таасир болуп атат да. Көп өлкөгө, экономикасына өтө таасир болуп атат, көп өлкө. Неге десеңер, согуш эч кимге жакшылык алып келбейт да. Ошого кичине кичөпелдүү болойлук. Айныкса мына жаштар, бизге Кыргызстандын күчтүү болушу керек, Кыргызстан өнүгүш керек. Мына президентибиз Садыр Жапаров Нуркожоевич иштеп атат, активный командасы. Мына инвесторлор келе баштады. Мына президентибиз Садыр Жапаровдун чейин командасы келгүчө мындай инвесторлор келбеген да бизге. Любой мындай не дагы кичине инвесторлор келген, мына Түркиядан мындай кичине келген да. Чоң компаниялар келбеген да. Ошого бул жалгыз менин пикирим, келгиле биримдиктүү болойлук, Кыргызстаныбызды мындай культурный көрсөтөлү келген меймандарга. Туура эми биз ушунча сабырдуу болду, кичибелдүү болуппуз. Эми болгон окуя Кыргызстанда ошо
Пакистан жактан болгон, билбейм, кимдиктен өткөн точно билбейм. Булдан дальше Кыргызстаныбыз үчүн келгиле, дуа кылып аракет кылайлык, колубуздан эмне жакшылык келсе Кыргызстан үчүн жасайлык деген. Азыр мына Москвада көрүп атасыңар, көп иммигранттар бар Кыргызстандан, иштеп атабыз, алхамдулилла. Пикирге жазып калдыргыла каналга. Аллага аманатсың.